Чолпон Ата шаарында 12 июндан 18 июнга чейин футбол боюнча Кыргыз Республикасынын 12 жаштан ылдыйкы курактагы жаш өспүрүмдөрдүн чемпионаты болуп өттү. Аталган спорттук мелдешке өлкөбүздүн бардык областтарынан 12 жашка чейинки жаш спортчулар катышып күч сынашты. 18 июнда Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын курама командасынын ортосундагы финалдык беттешүү чоң чыңалуу жана атаандаштык менен өттү. Күчтүү эмоциялар менен коштолду. Жекеме-жеке чыгат. Байел Жолчиев жана сокку гол. Мынтип Чүй облусунун командасы кошумча убактарда 0-1 эсеби менен алдыга чыгат. Эгер бул эсепти кармап кала турган болсо, анда алар бул турнирдин жеңүүчүлөрү атыгыш толугу менен ыктымал. Байкап көрөбүз. 0-1 эсебинде, 1-0 эсебинде Чүй облусунун командалары бүгүнкү номиналдуу тала эли алдыга чыкты. Караңыздарчы, кандай сүйүнүч, кандай кубаныч. Болбосо беттештин көпчүлүк бөлүгүндө Бишкектин оюнчулары чабуул жасап кысым көрсөткөн, бирок топ тоголуктан ушул каршы чабуулга чыгуу, каршы ушул аталгачтын Жаш спортчуларды колдоо максатында Бишкектен жана башка аймактардан көптөгөн көрөрмандар чогулушту. Оюн эки команданын ортосунда 1-1 эсебинде болуп, катуу тирешүүдөн кийин пенальти боюнча 5-4 эсебинде Чүй облусунун курама командасы жеңишке жетип, аталган команданын 2001-жылы туулган капитаны Тимур Березуктун чечүүчү голу стадионду жарды. Экинчи орунда Бишкек командасы, үчүнчү орунда Ош командасы, ал эми 4-орунда Ысык Көл командасы элешти.